Адамдык фактор турмуш тиричилик ар дайым айлана чөйрө менен мамилелешүүгө, катташ түзүүгө мажбур кылат. Бирок адамдар канчалык көп түрдүү болсо, алардын мүнөзү да өз-өзүнчө айырмаланат. Чөйрөдө өтө эле кызыгууга маш болгон, бирөөнүн турмушуна күйүп-пышып, кээде аша чаап, чек арадан ашып түшкөн адамдар бар. Булар менен кантип мамиле түзүүгө болот? Ар бир адам өзүнүн жеке чөйрөсү болот да. Жеке чөйрөсүнө ар бир адам укуктуу, эч кимди киргизбегенге. Бирок кээ бир учурларда өзү өтө кызыктар адамдардын саны өтө көп да. Мисалга айтканда, ошол башка адамдын жашоосуна кызыгып, башка адамдын табиетине кызыгып, башка адамдын жанагындай жашаган жумушуна, сиздер айтмакчы айлык маянасына, турмушка чыгабы же үйлөнөбү, мына ошонусуна кызыккан адамдардын саны өтө арбын да. Андайга кандай кеңеш бермекмин? Эгерде сиздерден ошондой ыңгайсыз суроолорду берсе, сиздер кайра суроо менен аны кайтарышыңыздар керек. Эгерде качан турмушка чыгасың десе, мен турмушка чыкканымда эмне кыласыз? Суроону суроо менен кайра кайтарганга аракет кылыш керек да. Же сизге бул суроонун эмне кандай кызыгы бар? Эгерде өтө маанилүү болсо, бөлүшкөнгө аракет кылайын. Бирок азыркы учурда мен бул тема боюнча бөлүшкүм келбей жатат. Башка темада пикир алмашсак болобу деген суроолор менен, мындайча айтканда, ыңгайсыз суроолор менен ошол адамды өзүңүн ички чек араңа киргизбегенге аракет кылыш керексиң. Жеке чек араны коргоо бул сага эмне ылайык экенин, ал эми эмне ылайык эместигин так айта билүү. Төмөндөгүдөй шарттарда чек араны сактоого болот. Суроого жооп бербөө үчүн бир шылтоо айтып кетенчиктеп качпаңыз. Орой болсо да түз беткей бул маселени козгогуңуз келбегенин ачык айтып жеткириңиз. Жок деп айтууну үйрөнүңүз. Жок сөзү катуу угулушу шарт эмес, жөн гана тынч так айтыңыз. Андай адамдарда кызыгуу токтобойт дагы, кийин башка жеке суроолорго өтүп кетиши мүмкүн. Ошондой жеке суроолорду көбөйтпөш үчүн, өз учурунда токтотуш үчүн бул темада мен сиз менен пикир алмашкым келбей жатат. Башка темада сүйлөшсөк болобу депчи. Бардык эле адамга оңой эмес. Бат ачуусу келип кеткенин билдирип коет. Орой мамиле кылат, же болбосо кагып, силкип, мындай суроону мага бербеңизчи деп жанагы өзү эмоционально жооп берген учурлар көп болот да. Мындайда мамилени бузуп коюшу мүмкүн. Себеби ал мамилени бузбаш үчүн алдын ала ушул нерсеге да даяр болуш керек адамчы. Себеби ушундай суроолор болушу мүмкүн, мен алга мындай жооп берем депчи. Мына ошондо дагы ал өзү дагы жанагындай неме болбойт, жанагы ыңгайсыз мамиледе да калбайт. Ал секин эле суроону суроо менен кайтарганга аракет кылат. Кээде ашыкча кызыгууга маш болгон адамды өзүнө жараша мамиле жасап токтотууга туура келиши мүмкүн. Бирок эч качан сиз эмоционалдык чөгүүгө барбооңуз керек. Көпчүлүк учурда бул туугандар арасында өтө көп болот. Мисалга айтканда, келгенде эле айлык маянаң канча, ушинтип иштеп атасың дегенде, көпчүлүк учурда ушундай суроолор болуп калганда, мага жетет, кыжалат болбоңуз деген суроо менен кайтарып койсоң, ал уже кийин ал суроону кайра иреттеп бербейт да. Сиз үчүн эмнелер ыңгайлуу, эмнелер ыңгайсыз экенин так аныктаңыз. Чек арада бир нече деңгээлде болот. Физикалык, эмоционалдык, убакыттык, финансылык. Мисалы, менин буюмдарыма уруксатсыз тийгенди жактырбайм, же акча карызга бере албайм деп айтыңыз. Жана сиз дайым башкалардын абалына түшүүгө милдеттүү эмес экениңизди так билиңиз.